Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо жаңы жазылган новичоктор өздүк кабинетинде автоматтык түрдө ручной деп өткөзүүгө үйрөтүп кетсем. Мисалы, азыркы мына жаңы новичок личные данныйга кирет лентада. Мисалы, лентасын басканда, личный кабинет киргенде, мына личные данные деп. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 значок, мына бастым. Личные данные. Личные данныйга киргенде, настройки дегенди басабыз. Настройки дегенде, мына режим списания средств за неоплаченные и невыданные заказы доступные к оплате деп турат. Азыркы 1-2-3 каталог бою автоматтык түргө өттү деп жарыяланган. Бирок ыңгайсыз акыбалдар жараткан үчүн ар консультант өзүнө ручной түрдө өтүп алса болот. Мисалы, мына азыркы учурда ручной деп айттым. Ылдыйга түшкөндө сохранить дегенди басам. Сохранить деп бастым и ручной түрдө төлөнөт деген бул эмне? Мисалы, консультант акча салат. Акча салганда өздүк кабинетине кирет и акчасын оплатить деп өз колу менен басат. Автоматтык түрдө төлөм дегенде баары бир өзүнүн кабинетине кирет экен. Төлөндү, төлөнбөдү, шактан өттүмбү, балдан өттүмбү, канча бал жаптым, негизи акчам оплатам өттүбү деп баары бир өздүк кабинетке кирет экен. Бул эмне үчүн ручнойго өтүү абзел деп айтам. Бул кандай десем, мисалы, консультант заказ өткөрсө, акча салса 2000 сомдук. Ал 2000 сомдукка 10 сом жетпей калса, мисалы, же 2 сом деле жетпей калса, бул жерде акчасы накладной өтпөй тура берет төлөмү. Ал эми кийинки заказдары, кийинки накладнойлору азыраак болсо, 1000 сомдук, 1500 сомдук болсо, анда счетундагы акчасы автоматтык түрдө кийинки накладнойдо программа биринчи накладнойду көрбөй, экинчи накладнойун көрүп, төлөмү экинчи накладнойго өтүп калып атат. Ушундай учурлар көп кездешкен үчүн мен видеомду тартканы, анткени көбү сурап атышат. Ушул суроо менен видео тартканга аргасыз болдум. Ушуну колдонуңуздар, лидерлер эске алыңыздар. Ар бир консультантты сразу эле каттаганда паролун сурап жардам бериңиздер. Өздүк кабинетин ручной төлөмгө өткөзүп койгон жакшы деп ойлойм. Көрүшкөнчө.